районунда Кожобаштын асказы. Көлдүн кызы жол экен. Эми чыдабыттар. Аксы. Эң алгач бул атты укканда оюңузга эмне келүүсү мүмкүн? Сары челек, карагамыш же падышата, балким Гүлжигит Сатыбеков. Тамаша, биз маданият эмес, туризм тармагын карайлы. Ооба, бул аймактар өлкөгө кеңири тарап, туристтик жайлардын мекенинин бири. Бирок бул чыгарылышта биз аты анчалык алыска тарабаган. Токой менен жаратылышы, көргөн жандын көз жоосун алган, бир келген инсанды укмуштуудай табияты менен өзүнө тартып турган Авлеттин жайлоосу болмокчу. Анда баары баштан болсун. Салам достор, бүгүнкү чыгарылыштагы аябагандай бир сонун болот деген ишеничим бар. Себеби популярдуулугу өтө жайыла элек, бирок жаратылышы керемет. Аксынын Авлеттин жайлоосуна сапар кылабыз. Кеттик анда. Авлеттин жайлоосу Кербен шаарынан бул жолу 1 саатка чукул арада кирип барасыз. Киргенде тарта өзгөчө атмосфера сизди дароо курчап, башкача сезимдерге туш болосуз. Мында бул аймакка кеңири таанылган Шпагир ата, Алаңдын аскасы, Упалыңкүр сыяктуу тарыхый жерлер биринен экинчисине жолугуп турат. Бирок биз мында токтобостон дароо көздөгөн жерибизге жетүүнү көздөдүк. Алгачкы чекит Чалканды жайыты. Мында Жездемдин конушу бар. Алгач мына ошол жерге барабыз. Ал эми бүгүнкү сапарда болсо атам, апам, чоң апам жана неберелери. Бул саякатчылардын баары Жездемдин конушунда калат. Азыр биринчи токтогон жерибиз Чалкандыга келдик, Авлеттин жайлоосунун. Бул жайлоонун так ортосу болуп калат. Борбордук чейини. Бул жер мурдатан Жездемдин чоң аталары отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин жыл сайын жайды жайлата малын карап келет. Негизи киреши булактардын бири бул таза нукура тоо гүлдөрүнөн чогулткан, бизче айтканда асели. Дамыган экен дам. Әзел эштерден таппайсың. Ал эми апчым өзү мугалим. Кысымында келип, учурда кожогатпышып турган мал болгондуктан аны кайнатып, кыямын сатат. Айтор нак пешене тер менен эмгекти кылып, тиричиликке тың инсандар. Баса, эгер таза тоо балы менен кожогаттын кыямын даамдап көргүңүз келсе, экрандагы номерлерге байланышып алсаңыздар да болот. Экстрим эми башталды. Кийинки чекит Кожо Жаштын аскасы менен андагы Авлеттин көлүнө. Бул сапарга Жездемдин классташ достору менен чогуу аттандык. Алгач тамак ашыбызды салыштырып, унаа жеткен жерге чейин барып, андан ары жөнөдүк. Ошентип Авлеттин көлүнө жөнөдүк. Негизи мага дагы ушул Жездемдин классташтары көлдүн жээгинде эс алып түнөткөрүүгө аттанышкан экен. Ошолор менен чогуу баруу буйруптур. Алгач баары жеңил, андай деле кыйынчылыксыздай сезилип жаткан. Бирок жол мен ойлогондон да татаал боло баштады. Бул жол
1 саат басқандан кейін ушундай кара терге түшүп анан ойлоп калдым, ушул зарыл беле депчи. Мындан барып ушундай ачсак даанын аркысыначы анан Кожо Жаштын асказы Авлетим көлү көрүнөт экен. Акырындан көтөрүлүп келип, Авлетим жайлоосунан ашуу төргө барчу жолунда акыркы чатырды да көрүп, курутунан ооз тийип, мотурайган жаш, кымызыттанган бөбөктөрдү да жоолуктурдук. 2 сааттай убакыт артта калдым. Бул insanlarga жетишем деп. Достор, ушул жерден кыстырма бул чыгарылышты колдоп алган Эксперт Медиа студиясына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздин жакшылык маарекелериңиз эсте калаарлык деңгээлде сакталуусун кааласаңыз, бул студияга кайрылсаңыздар болот. Эксперт Медиа студиясы профессионалдарга гана ишениңиз. Эми сиздерге мындагы кооздукту көргөнчө, эмнеге Авлетим аталып калгандыгы тууралуу уламыштарга токтолуп өтөлү. Авлетим мурдагы аты Афлатун. Эки аталыш тең кыргыз тилинде эч нерсени түшүндүрбөйт. Бирок элдик ишеним уламыштарда аталышы туурасында бир канча ой-пикирлер жана варианттар айтылат. Анын белгилүү бир уламышы бул өрөөндө жашаган хан илимге жашынан кызыгып, ошол мезгилде болгон илимдердин көп түрлөрүн үйрөнүп, философияга өзгөчө кызыгат. Көп тилдерди үйрөнөт. Рим, хинди, араб, фарс тилдерин сүйлөй билип, Илим-хан деген атка конот. Илим-хан уулу болуп, уулум Платондой даанышман болсун деген тилек менен атын Афлатун коет. Анын атасы мамлекеттин жогорку даражалуу агартуучу, вазир, аскер башчыларынын колуна тапшырып тарбиялантат. Эр жеткенде атасынын ордуна тактыга олтуруп хандык бийлигин жүргүзөт. Ошондон улам бул жер Афлатун хандын ысымын алган дешет. Дагы бир вариантында Авлетимди байыркы грек даанышманы, философ Платондун ысымы менен байланыштырышат. Чыгышта Платон Афлатун, Аристотель Аристарх, Александр Македонский Искендер Зулкарнайн, же Аль-Искендер деген аттар менен белгилүү. Биздин заманга чейин 4-кылымда жашап өткөн улуу кол башчы Македониялык Александр Египет, Мисир, Вавилон мамлекеттерин, Кичи Азия өлкөлөрүн баш ийдирип, Орто Азияга чейин жеткени тарых тастыктайт. Искендер Зулкарнайдын ошол Орто Азияга болгон жортулдарын биринде азыркы Авлетим айылы жайгашкан аймакка туш болуп, айлана тегерегине көз чаптырып, мындай кооз жерде эч жерде жолуктурбаганын айтып, асман тиреген тоолордун чокуларын тиктеп, бул жер мындан ары Платон деп аталсын дептер. Жердин аты жергиликтүү элдин тилине ылайыкташып олтуруп Платон, Афлатон, Афлатун болуп өзгөрүп айтылып калган деген маалыматтар бар. Жаңылбасам саат 1:30 чыкканбыз, азыр 6:30 болду. Дагы деле көксөгөн максатыбызга жете элекпиз, бирок жол барган сайын тапа алмашып, барган сайын кыйындашып кетип атыр. Эми чыдабыттар деп кетип атык. Акыр аягы 6-7 саат дегенде ашуу төргө чыктык. Оюмда ушул жерде Кожо Жаштын аскасы менен Авлетим көлү көрүнөт деп ойлогом. Ошентип жерибизге жеттик, ашууга чыктык. Бул тарабы. Бирок кандай керемет. Күндүн батышы болот. Бирок көлдүн кызы жок экен биякта. Эми азыр бираз дрон учуруп көрөбүз, үйдөрөк. Анан байкайбыз. Сакатты дагы дрондон көрөбүз. Бул бекерден ашуу төр аталып калган эмес. Кезинде мына ушул жерлерде аксы менен таласты байланыштыруучу жол болуп, баардык карым-катнаш ушул жерлер аркылуу жүрүп турган.
Бүгүнкү күндө Чаткал району өзүнчө аталып, Ашу төртөн ашкан тарабы Чаткал районуна карап, биз бараткан көл дагы, Аска дагы негизинен Чаткал районунун аймагына кирет. Бийиктен караганда кичинекей көл көрүндү, бирок бул биз бараткан көл эмес. Ошентип, күн батып, караңгылыгы өкүм сүргөнүнөн ушул төрдө эле түнөп калууну туура көрдүк. Повар гап зор, поварда гап жоқ. Оң қол қыл пішіріп отыр ғой жануар. Таң атпай, eelikкен эликтей болуп, көлдү көрүүгө көзүм зар болуп, сапарыбызды андан ары уладык. Жолдо таластын чабандарынын чатырын көрүп, дагы бир саатта көлгө жетээрибизди угуп, андан ары жолубузду улай бердик. Чындыгында адам буту көп баспаган мындай жерде нукура табияттын илеби көз менен көргөн жанды сөзсүз суктантат. Ненки бул? Деген? Біз алып тұрам мен, яғысың. Алыстан бизге Кожо Жаштын аскасы көрүнүп турду. Эми ага жетип эле калды. Ушул жактан келдик аз базга. Онда Кожо Жаштын аскасы. Эми көл. Ушул жактан бери айтабыз. Көл мыначы. Көл көрүнүп бирок. Акыры жеттик. Сиздерге көп маалымат бербестен алдын. Эгер тоого чыкканды жактырсаңыз жана бийиктик сиздики болсо, бул жайды өз тизмеңизге ойлонбостон туруп кошуп алыңыз. Анткени бул жай жок эле дегенде бир жолу көрүүгө сөзсүз арзыйт. Тим эле суунун тунуктугу, абанын муздак сыдырым жели, тынчтык өкүмү, жашоомдун эң өзгөчө мүнөттөрү. Айтор керемет, кайтылгангыс учур болуп жаткандай. Кожо Жаш тууралуу уламыштар көп, бирок эң көбү тагыраагы ушул тоолордо өз айылын мергенчилик менен, аңчылык менен багып жүргөн Кожо Жаш. Бул турган аскада көптөгөн тоо жаныбарлардын, кайберендердин каргышына калып түшө албай калган делет. Ошондо айыл эли мына турган жайык жерге боз үйлөрүн тигип, Кожо Жашты куткарып алууга келет. Түшүүгө эч кандай жол таба албай, айласы кеткен мерген акыр аягы аскадан боюн таштаган деген уламыштар бар. Учурда бул жайга көбүнесе таластан жана чаткалдан чабандар келип, бир айла олтуруп, кайра жайыт которуп кетишип турат экен. Биз барган учурда чөптүн бышып турган маалы болуп, бул жолу 15ге жакын чабандар бул коктук олоттордо бир айдай отор маалында экен. Ошентип көлгө, бул аскаларга, жалпы табиятка кенен суктанып, жаратканын берген укмуштуудай сулуулукка шүгүр айтып, келген кадамыбызга ыраазылык айттык. Ошентип акыр аягы Авлетим көлүнө да жеттик. Анан Кожо Жаштын аскасын да көрдүк. Бул менин өмүрүмдөгү, бул менин жашоомдогу эң узун жөө жүрүш болду. Орусча айтканда поход.
Эми бул жака дээрлик бир күндө жеткен болсок, эми кийинки точкага карай багыт алдык. Буюрса алдыңкы аймагыбыздагы ушундай сонун бир кубулучту бизге тартуулайт деген ишеничибиз бар. Бүркөк чалган чарсылдап атыр алдыда. Кайра кайтаткан жолдо. Кечээ күнү ушунчалык чарчагандыкка байланыштуу жолдо табиаттын ушундай укмуштуулугуна көз жүгүртүүгө да ушунчалык баягы акыбал келбей калыптыр да. Эми азыр кайра кайтып кетип атканда баягы кандай деп койсо болот. Бул жер кадимкидей баягы өзүнө тартып атыр да. Ушундай абанын тазалыгы, мындай арчанын жити жана ошондой эле жана башка чөптүн жыттары. Мына ыр бар го. Кымыздык терсек, көөргөн терсек деген. Мына кымыздык. Ал эми көөргөн. Көдүргөн терсек, кымыздык терсек, кымыздык терсек, жүгүрү. Ошентип түш болуп калган кезде кайра чалкандыны көздөй жол тарттык. Негедир үйгө дегенде чарчоо анчалык сезилбей, же ылдый болгон үчүнбү, айтор көп кечке калбастан чалкандыдагы конушубузга жетип алдык. Ошентип бул жерден 1983 жылкы Авлетиндик акелер менен коштошуп, эртеңки күндүн камын көрө баштадык. Баса, бул акелер менен өткөргөн убакытта өзүнчө бир эсте каларлык болду десем жаңылбайм. Жайлоодогу кантип жашоону, деги эле анча-мынча акыл насааттарын, кеп кеңештериңерди бергениңер үчүн ар бириңерге чоң рахмат. Ошентип дагы бир таңыбыз атты. Чалкандыда эс алып, эми оялмага барабыз. Сыймык, жакшыбы баары? Жакшы. Чарчабадыңбы? Чарчабадым. Авлеттин жайлоосунун эң көзгө басар көрүнүктүү жери бул оялма жайыты. Ош шаарына келбепсиз, самсасынан жебепсиз деген сыңары Авлетинге келип, оялманы көрбөй кетип калсаңыз болбойт экен. Үй бүлөм менен оялманы карай бет алдык. Баса достор, башта айтып өткөндөй, Гүлжигит Сатыбеков дагы мына ушул жайлоо үчүн ыр жазып чыгарган. Avletимдин жайлоосу салам чалканды. Эх, чындыгында айтканчалык керемет. Баары тоо, токой, суу, карагай, аскасы бири-бирине төп келип, укмуш сүрөттөлүштү берип турат экен. Мында келип, болгону кере-кере дем алып, ырахаттана, айлана чейреге көз чаптыра, кенен сейилдеш керек экен. Авлетим жайлоосунун эң төрүндө оялма жайлоосунда турабыз. Бул жерде эң негизги кооздугу карагайлардын жыштыгы. Аябай сонун беш колдун салаасындай карагайлар, тоолор, анын арасында кожогаттар аябай сонун кооздуктарды берип турат экен. Мындагы элдин пейили да башкача. Кең пейил, айкөл инсандар. Негизи эле менде ушундай түшүнүк бар. Жайлоонун инсандары ак пейил меймандос дайыма ийкемдүү боло, чайга чакырып, нан ош тийип кетүүнү айтып турушат. Ушинтип оялмага болгон сапарыбыз да соңуна келди. Эми кийинки жерге барабыз, анан видеобузду жыйынтыктайбыз. Акыркы көрө турган жайыбыз калды. Буюрса ошол видеода.
Башкышев, Байхан, апам, Жазир, Куму, апам, жана мен. Достор, эми баарыңыздарга кызык келип, кайда салып кетсем болот деген суроолорго жооп табалы. Чалканды эс алуу жайы. Мында бардык шарттары менен улуттук боз үйлөрүнө тапчандарына салып кетсеңиздер болот. Самал, кымыз, балдар ойноо аянтчасы, волейбол аянтчасы, айтор эс алууга эмне керек болсо баарын таба аласыздар. Ошондой эле балтыркан. Мында да так ушундай форматта боз үйлөрдө кирип, суунун жээгинде керемет сүрөттөлүш менен эс алсаңыздар да болот. Учурда бул жайлоо боюнча бул эки эс алуу жайлар эл кызматын аркалоого даяр. Мынакей өзүңүздөр байкагандай. Бул жака келип эс алып, баардык шарты бар экен. Кенен кесири өзүңүздөрдүн оноңуздарда тосуп кетсеңер болот экен. Анан эң бир кызык нерсеси, ушул видеонун артынан келсеңер, тагыра менин атыман Урзаман деп келе турган болсоңор, силерге скидкалар жүргүзүп берет. Алгач сүйлөшүп алып туруп, анан кийин ушул видеону көрдүк эле деп туруп, скидкасын түшүрүп, сүйлөшүп, эс алып кетсеңиздер болот. Авлетин жайлоосу Аксы районуна мүнөздүү болгон табигый сулуулуктун чыныгы бермети. Жайлоонун кооздугу анын чексиз жашыл түздүктөрүндө, шаркырап аккан мөлтүр дарыяларында жана карагай, арча, жаңгак менен көмкөрүлгөн тоо этектерине чагылат. Жайында жайнап турган гүлдөр, таза тоо абасы, коңур кечки шамалы жана бул тынчтык жан дүйнөнү эс алдырып, табият менен жуурулушуп мыкты чордонго айланат. Авлетим жаратылышты сүйгөндөр үчүн бейиштей бир мекен. Мына ушундайча берүүнү жыйынтыктайбыз. Баса, менин Instagram баракчама өтүп, катталып, ал жактан да кыскача видеолор топтобун көрүп байкап турсаңыздар болот. Табият менен таттуу мамиледе бололу. Кийинки берүүдөн жолукканча аман туруңуздар.